Mындан 10 жыл мурун биздин үйдүн үстү жагында тагыраагы коңшу болуп жүргөн бир үй бүлө бар эле. Азыркы учурда белгилүү себептен улам ал жерден көчүп кетишкен. Мына ошол үй кароосуз калгандан кийин ал үйдүн ээси бар экен деп уктук. Ал кезде мен 15 жашта болчумун. Түн киргенде көрүнөт деп айтып калышты. Мен ошол сыяктуу нерселерге аябай кызыгуум артып, жакшы көрүп укчумун. Азырда кызыгып угам. Коңшу жашаган дос балам бар эле. Бир күнү үйдүн ээсин көрөбүз деп даярданып алганбыз. Ал кезде техника азыркыдай өнүгө элек болчу. Түнкү саат 12ден өтүп, дос балам экөөбүз ошол үйгө бардык. Терезелери сынган, эшиги жабык бойдон турган. Биз терезеден кирдик. Жер үй болгондуктан эч тоскоолдуксуз кирип кеттик. Фонарь менен жарык кылып көрүп жатканбыз. Үйдүн ичи чачылып, жагымсыз жытка бөлөнүп калган экен. Залда бир күзгү бар эле. Мени кызыктырганы бүт жер чаң болсо дагы, ошол күзгүнүн бетинде эч кандай так жок болгону. Бирөө келип, кадимкидей аарчып тургандай элес калтырды. Биз күзгүнү карап турганбыз. Аңгыча күзгүдөн биздин арка жагыбызда турган силуэтти көрдүк. Мен кыз бала болгондуктан коркуп, ыйлап жибердим. Тирүү чыкпайм го бул жерден деп ойлодум. Дос балам колумдан алып, терезеге карай жүгүрдү. Үйдөн чыгып баратканда, экинчи менин көргөнүм эч эсимден кетпейт. Оозунан кан аккан, колунда балтасы бар аялды көрдүм. Силерге жалган, мага чын. Ал жерден чыгып үйгө келдим. Коркконуман өз бөлмөмө жата албай, апамдын жанына уктап калдым. Эртеси дос балама айтып берсем, көрсө ал билет экен. Түндө уктай албай, же уктасам түшүмө кирип, аябай арыктап, жүдөө тартып калганымдан атам күчтүү молдого дем салдырган. Ошондон бери кээде эстесем үрөйүм учуп кетет. Арадан мынтип 7 жыл өтүп кетиптир. Дос балам менен сүйлөшпөйбүз. Ал башка чет жакка кеткен. Мен Кыргызстанда калдым.